Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бүгүн коомчулукта катуу талкууланып жаткан баш мыйзамды өзгөртүүнүн жаңы долбоору тууралуу болмокчу. Коомчулукта конституция бир адамдын эле көз карашы сунушталууда. Туура кадам, өзгөртүш керек. Депутаттардын санын азайтуу заманбаптын талабы. Бул долбоор кабыл алынса, жоопкерчиликти мойнуна ала турган бийлик болбойт. Бири-бирине шылтаган бийлик. Күнөөлүн таба албай калабыз. Элдик курултай, элди эзбейби деген мына ушундай ар кандай оң терс пикирлер айтылууда. Ушул туурасында бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, бир нече китептердин автору Иманалиев Каныбек Капаш келген эле. Каныбек Капаш, студияга кош келиңиз. Бизде ушу 80 депутат сунуштады деп ушул конституцияны өзгөртүү долбоорун. Сиз анын ичинде барсызбы? Мен буга каршы болуп 22 октябрда эле алар иштеп аткан конституциянын 2 статьясын токтотконда каршы чыккам. Ошол каршы чыкканым туура экендигине дагы бир жолу ишендим. Себеби Венеция комиссиясы 3 нерсени айтты. Биринчиден, парламенттин ыйгарым укугу бүтүп баратканда мындай олуттуу жана өзөктүү маселелерди караганга акысы жок деп. Экинчиси, парламенттин срогу быйыл бүтөт. Үчүнчүсү, ошол эле кол койгондор, ал 80 эмес 78 болуп калды окшойт. 22 октябрда резиденцияда өткөн Жогорку Кеңештин жыйынында иштеп аткан конституциянын 38-63 статьясын токтотуп салган. Бул антиконституциялык чечим деп ойлойм. Дагы акыркы кылган кадамдары бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизги документи болгон конституцияны тебелеп тепсөөгө багытталган. Тескерисинче ушу парламент конституцияны коргош керек. Президент коргош керек. Граждандык коом коргош керек. Бул өкүнүчтүү кеп алар конституцияны ары бери силкилдетебиз деп саясатты, стабилдүүлүктөн ары бери силкилдетип атат да. Деги ушул конституцияны кимдер жазып атат, анан буга неге бир эле варианты сунушталып атат да? Альтернативалык дагы башка бир нече вариант жазып туруп ошону коомчулукка сунушташпайт. Мунун трагедиясы мында: эгерде ушул парламентке келип түшсө, иштеп жаткан конституциянын статьяларына ылайык эч ким өзгөртүү киргизе албайт. Ушу бойдон же кабыл алыш керек, же кабыл албаш керек үч окууда. Булар 80 болгондон кийин кабыл алууга ынтызар. Авторун эл билбейт. Автору фейк. Бул фейк конституция, себеби Мемин деп авторун чыккан жок. Автору болсо аларга ким ыйгарым укук берген? Ал сыяктуу Кыргызстанда 500 юрист бар. Ар бир юрист бирден конституция жазалат. Конституцияны өзгөртүүнүн 2 субъектиси бар. Бирөө 300 000 киши, ал адамдар кол топтогон жок. Экинчи 80 депутат, алардын ыйгарым укугу бүттү деп Венеция комиссиясы кече бүтүм чыгарды. Ошону мен 22 октябрда жарыя кылгам. Ошол жарыям мен юридикалык, саясий жагынан эң туура деп ойлойм. Мынакей коомчулукта аябай катуу талкууга алынып жатпайбы? Көптөрү жактырбагандай да бул конституцияны. Жада калса ошол депутаттар кайра өздөрүнүн кол койгон немелерин кайра чакыртып алып атышат да. Жок, мен буга каршымын депчи. Себеби элдин маанайын көрдү да. Элдин маанайын көрдү. Конституциялык эмес жол менен жазылган конституция. Конституциялык принциптерге таянбаган конституция. Автору жок конституция, сабатсыз конституция, Кыргызстанды өнүктүрүүгө эмес артка тартып турган конституция. Дүйнөдө жок 5-институтту өкмөттүн, президенттин, мыйзам чыгаруу бийлигинин үстүнөн курултай карай турган конституция, курултайдын үстүнөн президент карай турган конституция. Мындай конституция менен биз бул Ким Ир Сендин да түшүнө кирген эмес. Бул диктаторлор Франконун да түшүнө кирген эмес. Бул Пиночеттин да түшүнө кирген конституция да. Муну конституцияны жазган киши жан дүйнөсүндө, ниетинде бир диктатордук сезими бар адам жазгандай да. Анан өтө кат сабаты жок адам жазгандай. Мына президенттикке да аттанып жатасыз, буйруса. Ушул конституция кабыл алынып калса, сиз президент болдуңуз. Кандай элестетип атасыз ишиңизди? Эмнеден башталат, кандай болот? Ошондо эле 3 тараптуу конституциялык кеңешме түзүш керек. 3төн бирин парламентке келбей калган күчтөр, партиялар жана граждандык коомдун өкүлдөрү.
үчтөн бирин оппозиция, үчтөн бирин коалиция түзүлүп, алар иштеп чыккан гана конституция кабыл алынат. Президент ага кийлигишпеш керек. Себеби президент субъект да, ал өзүнө ким келбесин, адамзат ушундай жаралган, өзүнө ыйгарым укукту көбүрөөк алгысы келет. Өзү көбүрөөк бийликке тургусу келет да. Ал конституция кабыл алынар менен кайра жаңы президенттик шайлоо болуш керек. Ал жаңы эреже. Демек президент болуп калсаңыз, кайра конституциялык реформа өткөзөсүзбү? Сөзсүз түрдө, себеби бул конституция Кыргызстанды катастрофага алып барат. Себеби Кыргызстанды өнүктүрө турган 4 күч. Бул эркин басма сөз, бул парламентаризм, бул экономиканын эркиндиги жана бул граждандык коомдун эркиндиги. Бул конституция 4-төн тең муунтканы баратат. А кыргыз эли муунгусу келбейт. Биз кедей болсок да эркиндикти сүйгөн элбиз. Бул ошол сунушталган конституцияда элдик курултай институтун киргизиш керек деп атат. Бул элдик көзөмөл. Анын курамында 800, 2500 деп атышат. 2500 деп атышат. Муну кандай элестетесиз? Бул адамдык фактор болуп кайра тескери иштебейби? Аларды президент чакырат. Президенттин астында ошондой кошоматчылардын армиясы болот. Себеби президент ага оппозицияны киргизбейт, оппозициялык журналистти киргизбейт. Курултай идеясы жакшы идея. Мен ошол мыйзам долбоорунун авторумун. Азыркы иштеп жаткан конституциянын статьясы бар. Курултай чакырса болот, сунуш пикир берүүчү орган катары деп. Муну иретке кирбесе, бир айылдан эле 10 киши бир курултайды чакырат, экинчи 30 киши чакырып ал курултайдын чечимин жокко чыгарат. Курултай анархиясы башталат. Булардын курултайы маселе чечпей турган, президентке кол чаап бере турган жана парламентти тарката турган курултай. Карасаңыз, дүйнөдө мындай институт жок. Бир курултай, биз азыр иштеп аткан парламент курултайбыз. Курултай. Тиги курултай келип ал курултайды таркатат экен да, астыңкы курултайды, үстүңкү курултай. Бул деги эле логикага жакпайт. Буну мамлекетти башкаргандын тажрыйбасы жок адамдар жазган. Мен көргөн курултай кандай? Бизде 450 айыл өкмөтү бар. Ошонун бирден өкүлү бир жылда 2 чогулуп, ошол айылдагы суу, жайыт, салык, мектеп, бала бакча маселелерин үнү жетпейт да бияка. Аларды өкмөт укпайт, финанс министрлиги укпайт. Ошолор 2 жума буякта болуп, мына бүгүн бүт айыл өкмөттөрү менен финанс министрлиги жолугат. Эртеден кечке. Эртең алар менен айыл чарба министрлиги жолугат. Алар келип маселе чечип кетет эле да. Анан азыркы парламент кээде чечилбесин билип туруп айта берет. Менин районумда мектеп жок, бала бакча деп. Ал парламенттин иши эмес. Биз ошол жүктү ошол эл өкүлдөр жыйынына берип коет элек. Ошондо 3 маселе чечилет эле да. Азыркы парламент профессионал парламент болот эле. Экинчи, ошол айылдан шайланып келгендер, алар балким 2 жылда бир ротация болуп турат. Бүт региондордун маселесин бул бийликке угузат эле. Үчүнчү, эри шаркак. Айылдык бийлик менен борбордук бийлик биригип элдин маселесин чечет элек да. Булар таптакыр бөлөкчө, булар дежур адамдардын армиясын алып келатат да. Азыр президенттин кошоматчыда турган өкмөтү бар, азыр президенттин АКСи бар, азыркы президенттин МВДси бар, азыркы президенттин Ассамблея народов Кыргызстанасы бар. Эми аларга жетишпей аткансып, жаңы кошоматчылардын армиясын алып келатат. Ага бюджеттен акча кетет анан. Эми демек 30 жылдан бери мына парламенттин түр-түрүн көрдүк да. Демек эмне эл өкүлдөрдүн мындай чыккан элдин үнү эл өкүлдөр аркылуу бийликке жетпей жатабы? Дагы эле. Сиз айтпадыңызбы жана курултай неме эткенде? Ооба, себеби мындайда бир 4-5 район бар Кыргызстанда. 30 жылдан бери депутаты жок. Чаткал, Актала, Тогустора. А эгерде жанагы эл өкүлдөрү болсо, эл өкүлдөрүнөн турган курултай. Анда алардын үнү биякта болот эле да. Маселеси чечилет эле да. Ошондо калыстык пайда болот эле да. А парламент чарбалык, күнүмдүк, экономикалык маселелерди аларга калтырып, профессионал парламент. Мыйзам чыгаруу, мыйзамды көзөлдөмөйүн отурмак да. Ушул парламент, мына партийный система, анан кийин одномандатный деп атышпайбы? Сиздин ушул боюнча көз. Мен ошол бир мандаттуу шайлоодон 2 жолу өтүп келгем. Экөөндө тең биринчи турдан өткөм. Бирөөндө жалдан, бирөөндө Аламединден. Мага ошол ыңгайлуу болчу өзүмдү ойлосом. Бирок азыркы бийлик келейген 28 депутаттан турган Республика партиясын сындырып салды. 38 адамдан турган СДПКны сындырып салды. А бир адам сындырыш оңой эле. Бир адам саясатта күрөшө албайт. Дүйнөдө саясатта күрөшүүнүн эң уникалдуу, андан жакшы пайда боло элек. Топ-топ болуп, партияга көз караштар билинип алып, анан президенттик үчүн, депутаттык үчүн күрөшүү. Ойлосоңуз, эгерде жанагы
90 деп атышат. Демек иштеш үчүн 46 адам керек. 46 адам керек. Кворум болуш үчүн. 23 адамды конокко чакырып коюп, каалаган законду кабыл алып берсең болот. 23 адам менен. Бизде эң жаман көрсөтүп аткан ошол депутаттар 120 деп. Кичинекей биз сыяктуу өлкөдө, Молдовада, Грузияда, Арменияда, Эстонияда, Латвияда, Литвада бизден көп. Алардын саны эли 3 миллиондон 4 миллионго чейин эле. Канчалык депутаттар көп болсо, көз караштар көп болот да. Бирөө медицинадан келет, бирөө жаштардан келет, бирөө спорттон келет. Биз депутаттын санын кыскартыш керек эмес. Бюджетин кыскартыш керек. Бюджети азыр 780 миллион. Ошо бойдон эле калат. 120 деген жөн алынган эмес. 120 депутат 2-ге да бөлүнөт, 3-ке да бөлүнөт, 4-ке да бөлүнөт, 5-ке да бөлүнөт, 6-га да бөлүнөт, 10-га да бөлүнөт, 12-ге да бөлүнөт. Комитеттерге бөлүнсөңүз оңой бөлүнөт да. Анан Кыргызда 12 ай деген бар, 12 мүчөлүк деген бар. Жөн ойлонуп табылган эмес. Эгерде санын карайлы десек, мен 130-150-нү каалайт элем. Себеби ошондо бир адам келип бары монополия кыла албайт. Жана жаңы көз караштагы адамдар көбүрөөк болот. Эмне үчүн биз легендарлуу парламент деп айтабыз? Себеби алардын саны 350 болчу. Демек аргасы парламент деген бул ордо. Көз караштардын, лидерлердин, закондордун, мыйзамдардын ат чабышы. Ошоктон саясатчы экенин ошоктон далилде. Мына эл шайладыбы? Мыкты, прогрессивдүү реформа кылган мыйзамдарды алып кел. Ошоктон сүйлөп көрүн. Ошоктон өзүң долбоорлоруңду айт. Ошоктон өкмөттү сында, ошоктон президентти сында. Президенттик өлкөдө бир эле күлүк чабылат. Эми бул сиздердин немеде, мисалы үчүн көбүнчө эл нааразы болгону бул депутаттарга коротулган чыгымды азайтуу. Сиз да азыр айтып атпайсызбы? Мына сиздин айлыгыңыз канча? Анан кийин жанагы кышкы заготовка ушул салаттарды жагуу боюнча дагы акча бөлүнөт экен октябрь айындачы. 35 000 сомдой. Ал калп болсо керек. Биринчи мындай. Биз чындыктан эч жакка кете албайбыз. Азыркы президентке кеткен чыгым 230 депутатка кеткен чыгымга пайда жете. Аны кайтарган кишиге 60 депутаттын айлыгы кетет да. Азыркы президенттин акыранасына 390 миллион сом дээрлик 400 миллион сом кетет. Депутаттар кандан экесе көбүрөөк. Бирок депутаттар бар эл менен барып жолугуп атат да. Депутаты жок дүйнөдө өлкө жок да, парламенти жок өлкө жок. Себеби бул мамлекеттин 3 буту болсо ошон буту депутаттар. Бирок ал депутат начар болсо аны сиз тандагансыз да. Сиз тандадыңыз, сиз жаңылсаңыз 5 жыл ошол бийликке келет. Сиз жаңылбашыңыз керек да. Демек, депутаттарды баары эле каалагандай эмес. Мисалы үчүн мен депутат талапкерлерге тест коюп коет элем. Ошол депутат болом дегендерди көз каранды эмес комиссия, жана кыргыз тест сыяктуу мыйзам чыгарууга жарайсыңбы? Билет алып, могу 3 темада 5 статьядан турган мыйзам жаз деп. 95% азыркы депутаттан жарабайт. Ошондо сапаттуу депутаттар келет. Эл анткени депутатты шайлаган жок, партияны шайлап атат. Ал партия аркылуу келип атат, ошон үчүн сапаты. Бир кадам алдыга кетишибиз керек. Эл депутат партияга добуш берип атканда фамилиясына добуш бериш керек. Биз башына жылдыздуу 5 кишини чыгарып коебуз, алды жагында баары кете берет. Олигархы да, бандити да, коррупционер да кете берет да. Андан ачык айрым күрөшкөндө гана биз жакшы парламент тап келебиз. Монголияда мындай болот. Биринчи партияны тандайсың, экинчи партиянын адамынан 5-өнө 10-на добуш бересиң. Ошондо партиялык лидерлердин коррупциясы жок болот. Бул шайлоо таза өтүп атат деп ишенесизби? Ошого элде мүмкүнчүлүк бар тандаганга деп. Эң өкүнүчтүүсү ошол таза өтпөгөндүктүн аякы жыйынтыгы, кесепети 5-6 октябрдагы окуяны алып келди. Президенттик шайлоо таза өтөт деп айта албайм, себеби ошол эле саясатчылар, ошол эле оюнчулар, ошол эле партия, ошол эле элибиз бар, ошол эле система калды да. Анда Каныбек мырза, ушу бизге маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Кош келиңиз, астыда мынакей чоң атсалашууга катышып атасыз. Буюрса ал жактан озуп чыгыңыз, элдин көйгөйүн чечиңиз. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн ушул баш мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Иманалиев Каныбек Капашевич болду. Кийинки маегибиз улут
тууралуу болмокчу. Ушул улуттук долбоорлор канчалык деңгээлде бизде ишке ашып атат, бүгүнкү жана ошол астыда боло турган маек тууралуу өзүңүздөрдүн пикириңиздерди YouTube каналга, Instagram баракчаларга, биздин интернет баракчаларга суроолоруңуздарды, пикириңиздерди калтырыңыздар. Анда келээрки берүүдө жолугушканча сак саламатта калыңыздар.